يا رب. Assalamu alaikum урматтуу замандаштар. Аманат Мурас телеберүүсү адаттагыдай түз эфирде. Сиздер көрүп жаткан Стар телеканалында. Жүрөгүбүздө өткөн ар түрдүү суроолор болот. Мына ошол ар түрдүү суроолорго Аллах Тааланын Куранынын аяттары менен жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери менен жооп берген Кыргызстандагы Сүннөт диний уюмунун президенти Назарбеков Иласбек Максутович устазыбыз. Жана урматтуу туугандар, бүгүн сиздерге суроолорго, ар түрдүү суроолорго далил менен жооп берген устазыбызга сиздер калем барактарды алып дайындап алыңыздар жана алган билимиңиздерди номерлери менен тушап коюңуздар деп илгертеден бери кыргыз элибиз бекер айтпаса керек. Анда эмесе устаз маегибизди баштаса. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өткөн жолу маегибизде болгон сөздөрдөн бир аз кайра эске салып кайталап өтсөк, өткөндө айттык эле көз ачыктарга келгенибизде жана ширк бөлүгүндөгү темабыздын ширк бөлүгүндө ширктен кийинки шайтандын инсандарды бузууда куралы төртөө деп эдикпи? Алла Таала эскертпеди, ошо төртөө менен силерди шайтан бузат деп. Ошондо биринчиси ширк аятта көрсөтүлгөн, экинчи көз ачыктар, үчүнчү кумарпоздук, анан кийин арак деп айткан. Ошондон көз ачыктар жөнүндө сөз кылып өткөн элек, айткан элек, көз ачыктарга мен качантан бери алар менен дебатта, дискуссияда болуп, көптөгөндөр менен 3 суроо берип келем. Ал суроолорго жооп ала элекмин деп айттык эле. Ал суроонун биринчиси, эмне үчүн үйүңүздөргө бирөө келип, эшикти такылдатканда ким бул дейсиздер деп. Ушул суроого көз ачыктар жооп бере элек. Эгерде ошондой көз ачык болуп, баары жоктун баарын көрүп көрүнбөгөндү, жана кайыпты баарын биле турган болсо, анда эшик такылдаганда эле дароо эле 1962-жылы 14-мартта туулган 4 баланын атасы Самат кир дебейби? Жок, кандай да айта албайт. Ким бул дейт. Келип отургандан кийин анан атын ким деп, анан кайсы уруудансың деп, ата бабаң молдо болуп өткөн, ата бабаңда молдолор барбы? Кайсы оору менен ооругансың, эмне болгон деп бир топ суроолорду берип алып, анан кийин өзүнүн маегин баштайт. Бул бир суроо. Экинчи суроо, айтканбыз, алар келген ооруларды, силердин ооруңарды бир мээнет санатыңарды бир жаныбарга өткөрүп коебуз дейт. Көбүнчө тоок, коо, эчки жана уй, жылкы алып кел дейт. Келген кишинин дараметине жараша, байлыгына, дараметине жараша, же сен тоок алып кел, же кой алып кел, же уй алып кел деп. Ошондо биз көз ачыктарга дайым суроо беребиз. Силер ушундай эле күмөндүү болсоңор, адамдарга жардам бериңерге ак ниет болсоңор, анда эмне үчүн кымбат, адал жаныбарларга ооруларды өткөрүп атасыңар? Бекер жаныбарлар көп го. Арам, мисалы жылан, ит, мышык, чычкан, таракан, ошол тутур жаныбарлар өткөрө бербейсиңер. Экинчиден бир иш болуп, бирден таракан азайып жоголмок, экинчиден жана келген кишилер айып кетмек. Дегениме али жооп бере алыша элек. Алар эч качан ооруңду тараканга өткөрөбүз дебейт. Чымчыкка же болбосо бир итке, мышыкка өткөрөбүз дебейт. Бул жерде бир чоң маани жатат. Эми уккан адам дароо эле түшүнсө керек. Адал, кымбат жаныбарларга өткөрүшөт. Экинчи, үчүнчү сурообуз айтканбыз, келген ооруларда алар айтат, мен адамдарым дарылайт, мен дарылайм, мен азиздерим,
жана кишилерим дарылайт. Аркам бар, арымым бар. Ошолор келип дарылайт, мен дарылаган деп айтат. Биринчи Кудай дегени да бар. Кудай дарылайт, анан менин адамдарым дарылайт. Мен дарылагайм деп. Ошондо мен аларга суроо берем. Анда эмесе адамдарыңарды чакыргыла мына жерге. Дарылап аткан адамдарыңарды, азиздериңерди биз көрөлү. Себеби өзүнүн ден соолугун кимге ишенип берип атканын билишиң керек. Анан сен адамдарың дарылайт десең, дарылайт экен деп отуруп калбайбыз да. Кана адамдар келсин деп айткан элек. Себеби алар адамдары дегени, азиздерим дегени бул элдерди чочутпаш үчүн ат коюп койгон азиздерим, адамдарым. Ал чында жиндер, шайтандар. Ошо жиндер, шайтандар келип көрүнө албайт. Биринчиден түрү суук, мүйүздүү, жана түптүү, ача туяк, куйруктуу дегендей алар түрү суук, коркунучтуу. Көзү кызыл, оозу жашыл дегендей. Экинчиден алар айыптуу. Мусулмандарга эртең кечке зыян кылып, жамандык кылып жүргөн айыптуу болот да, ал көрүнбөйт. Мисалы, айыбы жок киши, күнөөсү жок киши жүзү жарык кимге болсо да көрүнүп жүрөр. Иши кыңыр, айыбы бар, күнөөсү бар киши жашырынат. Мына акайып жашырынып жүрөт, бакийип жашырынып жүрөт дегендей. Ушул үчүн айтканбыз. Андан кийин көз ачтар темасында дагы көп элдер түшүнбөй аларды кыйын экен деп алгандар бар да, билимсиздиктен. Ошол жеринде кичине сырларын ачып айта кетсек, булар кээ бирлер айтат. Анан мен көз ачышка барсам, атымы билип бербедиби, жашымы, качан ооруганымы билип албадыбы дегендер бар. Жоготкон буюмумду таап берди. Жоготкон буюмду таап берди дегендер бар. Ошон үчүн биз иштеп атпайбыз, ошон үчүн баратпайлы дейт. Ал мындай жөнөкөй эле нерсе. Жана сабактарыбыздын башында, маектебиздин башында айтканбыз, Иблис бизге каршы күрөшүүгө ант берди, жана согуш ачты, жана Аллах Тааладан биздин каныбыздан орун алды. Аллах Таала берди деп айтканбыз. Ошон үчүн жиндин биздин каныбызда бар экени хадистен далил, Курандан далил, андан кийин практиканын далилин айтканбыз. Практикалык далил менин жиним этибе, менин жиним козгобо, менин жиним жаман деген. Же болбосо бирөөлөрдүн жинин айтабыз, Балтабайдын жини жаман деп. Тешип айтканча эмес да, ошону айтканбыз. Эми сизде да ошол жин бар, менде да бар. Бардык адам зат дегенин баарында ошол жин бар. Жада калса пайгамбар алейхиссалату вассалам Мухаммад анын да канында ошо жин болгон, карин деген. Бирок пайгамбар алейхиссалату вассалам инсандардын жана жиндерге келген пайгамбар болгон үчүн ал өз жинине даават кылып, мусулман кылып алгандагы анын жини зыянсыз болуп калган. Андан кийин эки кишиде бул жин жок болгон. Иса алейхиссалам менен анын апасы Мариям энебизде. Ушул экөөнүн денесинде жин жок болгон. Ушул экөөнү жин кирген эмес. Төрөлгөндө. Калган инсан кыйкырып, ыйлап төрөлөт, ачуу акырык, бакырык менен. Ошо бакырып, кыйкырып төрөлгөндө ошол карин кирет денеге. Ошондон баштап өмүр бою бирге жашайт кандын ичинде. Жаман ойлорду берип турат деп мурдагы маектештөрдө айтканбыз. Бул өмүргө биргелесин, жаштык бир берилет, ойноп жыргап гүлдөп ал, көп-көп жеп ал, көп-көп жыргап ал. Анын өлгөндөн кийин тирилген ким айтып келиптир деген ошо шайтан ушул ойду берет. Эми механизм маселе мындай чечилет. Өткөндө да айтканбыз, баазыр кайталоо иретинде кичине айтып коелу, эске салып көрүүчүлөр. Мен көз ачык болсом, астагфирулла, сиз келсеңиз мага, мен жанагындай ким бул деп эле киргизип алам дагы. Сизди отургузуп алып, сиздин аты жөнүңүздү, урууңузду, молдолор өткөнбү, урууңузда жокпу деп сурап атканымда, мен биякта бирге иштешкен жиндерим сиздин денеңизге кирип туруп, сиздин өзүңүздүн баягы карин деген шерик жиниңизге кошо жүрүп жашаган кирип туруп, ошондон сиз жөнүндө маалыматтарды алат. Менин жиним маалыматтарды алат дагы, анан мага келип туруп шыбырайт. Шыбырай баштаганда ошол мезгилде контакт деп коет. Ар бир көз ачыкта бир өзгөрүш пайда болот. Же ал ыктыта баштайт, же эстей баштайт, же болбосо кекирет,
же силкинип деп баргандай мындай акыбалга түшүп башкача болуп анан тынчып калып анан көзүн жумалып анан же колду кармап же өзү көзүн жумалып айтып берет: сенин атың Түкүнчү экен, мынанча жашта экенсиң, мына тамак жакшы көрөт экенсиң, мына жашыңда ооруган экенсиң деп айта баштаганда жиндин берген информация, сиздин бирге жашаган жиниңиз айтып берген, өткөндөгүңүз айтып берген. Сизде Куран, хадис жөнүндө илим жок болгон үчүн, жиндөр жөнүндө илим жок болгон үчүн сиз таң каласыз. Бактан билип алды деп. Экинчи жоготкон күйүмдү табыш боюнча мен баардык көз ачык, кирип келгенде отурарды эле сен үй жоготупсуң, ошон үчүн келдиң дебейт. Сен ат жоготупсуң, акча жоготупсуң, ошон үчүн келдиң дебейт. Келип отурганда эмне жоготтуң дейт. Же болбосо келген киши дейт: мен үй жоготтум, ошого келдим дейт. Дегенде көз ачык. Дароо эле уйнун кашка экен, оң жагында ой майыны бар экен, сол кулагында тил майыны бар экен деп баштабайт. Көз ачык үй жоготтум дегениңизди айтат. Кандай үй эле дейт. Көрдүңүзбү? Мына бул жерден алардын алдап атканын көрүнүп атат. Иши менен сөзү туура эмес. Бул афера да алдап атат. Уй кандай эле дейт. Жылкын кандай эле. Же болбосо акчам канча сомдуктар эле. Эмнеге салынган эле. Кошулган кандай эле деп жанагы милициянын тергөөчүсү сурап аткандай сурайт. Прокурор сурагандай сурайт. Анан сиз айтып бересиз. Жана капчык, булгар капчык эле, коричневый эле. Же болбосо уу менен эле, кой менен эле деп айтканыңызда, бул жакта менин жиндерим сизге көрүнөт, уулуп турат. Уулуп туратдан кийин мен жиндериме айтам: баргыла да тапкыла деп. Анан мен жиндер менен жайылып кетет. Ал башка тегеренип жүргөн, ар жерде жүргөн жиндерге айтат: жардам берип койгула, мында капчык жоголгон, мында үй жоголгон, мында кой жоголгон деп. Эгер алар табышса, инсандар катары эле, инсандарда бир нерсени издешкенде чогуу издеп чыгат. Азыр жанагы Малайзиядан учкан самолет издеп жүрүшпү? Ошол сыяктуу издешет да, тапса табат, таппаса жок инсандарда. Жиндер да куду ушундай издешип, бири-биринен сураштырып издеп жүрөт. Эгер таап калса, мага келет да, менин жиндерим айтат. Уу дейт, жанагы Түкүнчө деген айылда Сары булак деген жерде оттоп жүрөт дейт. Же болбосо коюн дейт, Лермонтов көчөсүндө 13-үйдө бирөө байлап алган, ошонун коросунда дейт. Же капчыгы дивандын алдына түшүп кеткен, ошол эле жерде дейт. Эгер тапса, таппаса, анда башка сөздү айтышат. Алдабаган үчүн. Эми жакында табылат, сиз бара бериң, келип туруң, биз табабыз. Ал бир жерде жок болбойт ал. Аны эч ким жеген жок, ал тирүүлө деп туруп жүрүтөт дагы. Кийин дагы башка жоопту берип алаксыз, анан кийин башты айлантат. Акча алат да келгенине. Дагы бир мисал, азыр бир мисал келтирем. Аны бүткүл эли журт мени менен макул, баары, себеби баардык элге журтка маалым болгон бир мисалды айтам. Өткөн жылдары бир депутаттын баласы жоголгон. Андан кийин бир депутат өзү жоголгон. Шаботоев беле ушундай бир депутат жоголгон. Ошол убактарда көз ачыктар телевизордон чыгып, газеталардан айтып аткан: Өкөтең тирүү эле, Өкөтең бир жерде жакында келип калат деп 2 ай, 3 ай өткөндөн да айтып атышкан. Ошол кезде ошолордун туугандары бизге да кайрылган. Биз айтканбыз: эми Аллах Тааладан сурап дуа кылабыз. Биз билбейбиз ал каерде экен, эмне болгонун. Кайыпты бир Аллах билет. Биз дуа кылып беребиз деп, алардын көңүлүн тынчытып, дуа кылып, Кудайдан жардам сурап гана берип жөнөткөнбүз. Кийин эмне болду? Кийин жанагы тиешелүү адамдар тапканда алардын сөөгүн, мына эле байтиктен табышып, жана экспертиза ошол аларды уурдап кеткен күнү өлтүрүлгөн деген маалыматты беришти. Мына бул меники, мындайча айтканда, бүткүл республикалык далил. Көз ачыктар болсо тирүү, ал жакы бир жерде жүрөт, келип калат деп аткан. Жок, ошол уурдалган күнү өлтүрүлгөн экен. Ошол күнү байтикке көмүлгөн экен, бир талаган, талаган. Аны бир ай, 2 айдан кийин деле тирүү деп жүрүштү. Мына устаз бир суроо пайда болот да, балким ыңгайсыз болор. Бирок ушул көз ачыктарды эмнеге бир тапкычтар же алдагычтар деп атабай,
бардыгыбыз тең ушуну көзү ачыктар деп атайбыз. Бүгүнкү күндө ойлонсок баарыбыз көзүбүздү жумуп жүрүшүбүз керек эле, алар көзүн ачып жүрүш керек эле. Аталышы эмнеден? Бул да абдан кызыктуу суроо. Кээ бир суроо ушундай кызык болот да. Аны чечмелөөсү да абдан кызык болот. Чындыгында ушу сиз айткандай, биздин көзүбүз ачык туруп, аларды көз ачык деп атап калгандыгыбыз эмнеде? Аларды алдамчылар деп атабыз, жиндердин кишилери деген, шайтандын жанагы куралдары деп атабай, шайтандын аскерлери деп айтып атабыз көз ачыктар деп. Бул бекер аталып калган эмес. Эл журтубуздагы накыл сөздөр, эл айтылган, элдин арасындагы сөздөр, калк айтпаса калп айтпайт дегендей бир нерсеге таянып бир нерсе мааниси бар. Биздин көзүбүз ачык туруп, аларды көз ачык дейбиз. Чынында ушу сиз айтканыңызда аларды көз ачык деп аташ үчүн биздин көзүбүз жуук болуш керек эле, жабык болуш керек эле. Көзүбүз жабык туруп, аны айтышыбыз керек. Түкүнчөнүн көзү ачык деп. Грамматика талдоодо ушундай, башка жагда ушундай мааниси. Алардын биздин көзүбүз ачык экенине карабай, алардын биздин үстүбүздөн да көз ачык деп аталып калганы, биз бири-бирибизди көрөбүз, жаныбарларды, өсүмдүктөрдү, асман жерди көрөбүз. Алар дагы бири-бирин көрөт, жаныбарларды, асман жерлерди көрөт, анан жиндерди да көрөт. Биз жиндерди көрбөйбүз. Аллах Таала бизге жиндерди көрсөтпөсүн. Көргүбүз келбейт. Алар түрү, алар душман биздин. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, Аллах Тааладан душманың менен карп кылып чыгып калыштан сакта деп сурангын деген. Душманымды көзүмө көрсөтпө деп дуа кылгын деген Пайгамбар алейхиссалам. Ошон үчүн бизге Кудайга шүгүр жин көрүнбөйт. Аларды көрө элекпиз, көргүбүз да келбейт. Ал эми көз ачыктар алар менен көрүп иштешип калган үчүн, аларды көргөн үчүн көз ачык деп аталып калды. Мына көз ачыктын аталыштын мааниси ушунда. Биз туура маселени козгоп кеттиңиз. Биз мындан башка маселелерде да кайерде болсо ар бир нерсенин аталышына маани беришибиз керек. Ар бир нерсенин атын бул эмне себептен мындай аталып калды деп ошонун маңызын талдап изилдесек, көп нерсе түшүнүктүү болот. Атына жараша заты деген ушундай сөз бар. Дагы бир суроо. Ушул көз ачыктарга барып жүргөндөр эми ушул бизди көрүп, балким буга чейин укпай, билбей жүргөндөр анан кайра эле алар таап берип атпайбы деп аларга алдына барып да бир нерсенин табылышын же келечекти же өткөндү сурашы мүмкүн да. Ошол адамдардын исламда мен мусулманмын деп жүрө бериши мүмкүн, ал эми исламдагы орду кандай болот ал адамдардын? Жана азыр бул сурооңузга жооп берерден алдын дагы бир фактыны айтып кетким келип атат. Бул республикалык маанидеги факт. Буга да мени менен баары макул. 2005 жылдын 6 майында Агым газетасынын 35 санында журналист Фаризат Асанкали кызынын Кыргызстандагы эң чоң көз ачык деген эл айтып жүргөнүнө караганда Акаевдин көз ачыгы деген көз ачык Төлөмүш кызы Бурулсун менен болгон маеги газетага басылган. Ал газета 6 майда чыгып атат. Ал эми 10 июлда президенттик шайлоо болмок. Ошондо Фаризат Асанкали кызы Төлөмүш кызы Бурулсунга айтып атат газетада. Эже, сиз көз ачык эмессизби? Кыргызстандын экинчи президенти болуу бактысы кимдин маңдайына жазылган? Деп мындай адайы кылып көркөмдөп суроо берди. Суроо бергенде Бурулсун мындай деп айтты. Кыргыздардын экинчи падышасы, ханы же болбосо президенти Кулов болот деп кесе айтамын деди. Журналист айтып атат, кантип кесе айта аласыз? Кандай себептен? Десе, мага Аллах ошондо аян берди дейт. Анан кийин бир нерселерди айтып кирген. Мына Акаев мени укпады, анан андай болуп качып кетти. Тиги бул деп көп нерсени айтып келет дагы. Эң аягында ошо макаласын түгөп жыйынтыктап аткан кезде мынтип айтты. Эми деди, Кудай колдоп, жигиттин пири Шаймерден колдоп, мына бул жери ширк. Жигиттин пири Шаймерден колдоп, Кудай экөөнү тең кылып атат. Экөөнүн кадыр